УКМК акыркы бир жумада Алтуха кайманаты менен белгилүү Кримтөбөл Алтынбек Ибраимовду, Кара Суу районунун Сабай айылы өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновду жана башкаларды кармап, тергөө келишиминин негизинде үй камагына чыгарды. Буга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов коррупциялык иштерин мойнуна алып, мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төлөп берүү менен үй камагына чыгарылган. Матраимовдун иши сотко жете элек. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты. Мени камап койгон менен эч нерсе келбейт. Андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык. Саясатчылардын көбү камалды, 100гө жакыны камалды, майда чүйдөсү менен кош эсептегенде. Бирок мындай күрөштө журналист Канышай Мамыркулова туура эмес деп эсептейт. Баары мыйзам чегинде жана ачык айкын болуп, баардык адамдар бирдей каралышы керектигин белгиледи. Улуттук коопсуздук кызматынын ушул жеги иштерден, ички иштерден, коррупционерлерден каражат чогултуп атат деген иш аракети өтө сүйүнүчтүү эмес. Черный кассау деп дагы жаздым эле. Ошо сыяктуу эле болуп атат. Жесең ичсең болот. Кийин УКМКга баланча сом төлөп кой. Анан оокатын кыла бер деген. Бул жаман тенденция. Бул сүйүнө турган жагдай эмес. Ушунун баары келип баягы кыргыз элинин жакырт жашоосунан улам ойлонуп чыгарган нерсе болуп атат да. Бул эми азыр УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин жакшы аракети катары деп түшүнөлү болуптур. Кийин биз кандай жол менен кетебиз? Ал эми жазуучу Чолпонбек Абыкеев мындай жол менен казынаны толтуруу башка өлкөлөрдө да болуп келгендигин айтып, мындай аракетке оң баа берүүдө. Ичип жеп алгандарды дүйнөдө мындай окуялар болгон учурлар болгон. Бул дүйнөлүк практикада ошол ичип жеп алганыңды деле алып чык, бирок ошонуңду кечебиз деген да. Кечебиз, мындан ары уурдабайсыңар. Бирок буга чейинкилериңерди ачык алып чыккыла дагы мамлекеттин кызыкчылыгына урунгула деген учурлар болгон дүйнөлүк практикада, дүйнөнүн айрым бир мамлекеттеринде. Ошондо алар алып чыгышып, анан баягы коомдо ачык, миллиарддаган долларлар ачыкка чыккан да. Экс-депутат Эсенгул Исаков мыйзамсыз жеп алгандарды төлөтүү туура деп эсептейт. Анын айтымында тергөөнүн негизинде айтылган суммаларды төлөсө да, кылмышкер болгондон кийин ишинин аягы сот менен бүтүшү керек. СИЗОдо кармалып жаткандарга бир күндө бир адамга бюджеттен 120 сом кетет. Буларды СИЗОдо кармап сот бүткөнчө 2 жыл казынадан канчалаган акча кетет. Бир жагынан кылмышы коррупцияга байланыштуу болуп, коомчулукка зыян келтирбеген адам болсо, эч жакка чыкпоо келишими менен сотко чейинки иш-чараларды жүргүзсө боло берет. Түрмөдө жаткандар эч качан акча төлөбөйт, миллиарддарды жеп алып жата берет. Ал эми саясат талдоочу журналист Айданбек Акматов бул бюджетти толтуруу үчүн эффективдүү жол деп айтылганы менен чоң суммада деле акча түшүп жатканы байкалбаганын билдирүүдө. Өздөрү отчет беришти. 1 миллиард 400 миллион Райымбек Матраимовдон, дагы башкалардан 2 миллиард сомдой акча түшүптүр. Бул тагдыр чечүүчү сумма эмес. Аны менен бюджеттин тартыштыгы да чечилбейт, башка маселе да чечилбейт. Экинчи жагынан өз алдынча эле келишимдерге барып, мынчаны төлөйсүң дегенде чоң күмөн жаратат. Себеби келишимге келип жаткан адамдын келтирген зыяндары канча, ачык айкын иш жүргүзүлсө коомчулукка шектенген ар кандай ойлор болбойт эле. Transparency International эл аралык уюму коррупциянын деңгээли боюнча 2020 жыл үчүн чыгарган рейтингде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 126-орунду ээледи. 2019 жылы өлкө 132 орунда болчу. Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү татаал болгондуктан кээде жемишин берсе, көп учурда аягына чыкпай келет. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жыраев, Нур Ньюс, Бишкек.